Биздин 3 миллион сомдук ремонтубуз кандай болду? Ушул видеонун соңуна чейин көрүңүз. Мээрим айым, айта кетиңиз, сизге чоң рахмат. 3 айдын ичинде бизге ремонтту бүтүрүп берип атасыз. Эмне колдондуңуз? Кандай материалдар болду? Эмне өзгөчөлүктөр бар? Өзгөчөлүктөрдөн эле бул потолок. Потолок ушу азыркы заманбап стилде болуп жасалынды. Кандай тудум деп күйүп, айзадан стористер ушул жерде тартылыш керек. Шкафтарды көп кылдык. Бул прихожкага келген коноктордун баягы бут кийим, илип койгонго. Менин сүйүктүү бөлмөм десем болот. Турмушка чыккандан кийин көрсө ашкана аял затынын эң алгачкы досу болуп калат экен. Катылган холодильник, скрытый холодильник кылып койдук. Бул жерде Айзада отуруп алып тамактарды жасайт. Кол стульялар деле картинадагыдай болду окшойт. Бул жакта деле шкаф. Анан бул карап турсаңыз өзгөчө азыр соңку көп үйлөрдө ушундай экен, мебель деле ушул картинадагыдай кылып буйрутма бергенбиз. Люстраны болсо мээриме же таап берди. Билиңиздер, бул биздин жуунуучу бөлмөбүз, ванный. Азыркы жакшы премиум класстагы үйлөрдө ушундай ванный коюлуп атат деп мага аябай жакты. Анан бул жерде кир жуугуч, анан сушилкасы менен ага чейин гардеробный бар экен. Гардеробныйды кантип жасадыңыз да? Мен буну эме Голливуд жылдыздарынан эле көрөт элем. Бардыгын тизип бут кийимдер, уктоочу бөлмө. Бул эң мындай сүйүктүү бөлмөлөрүмдүн бири десем жаңылышпайм. Анан эң башкысы башкы көчөдө өлкө башчыбызды тосуп алып кандай жакшы деп салыштырабыз дейм. Бул жагына косметика салсаңыз, бул жагына мүмкүн кийим, памперстерди салып калабыз айтор. Чындыгында квартираны ремонт кылыш бул аябай мындай башкача бир жумуш экен да, көңүлдүү, эмгектүү, анан эң башкысы тажрыйбаны укташ болот экенсиң. Мээрим айым, сизге чоң рахмат. Сиздин командаңызга чоң рахмат. Биздин үйүбүзгө буйруса жакшы мындай ниет менен, толкундануу менен үйүбүзгө буйруса кадамдап атабыз.